29 бөлүм. Дөөт жашаган шар Ариэлге кайгы. Жылга жылды кошкула. Курмандыктарды мууздай беришсин. Бирок мен Ариэлди кысым калам. Ошондо ый менен кайгы болот. Ал менин Ариэлим боюнча калат. Мен сенин тегерегиңе кошуундарым менен жайланышып, сени байкоочу күзөтчүлөрүм менен кысым калам. Сага каршы чептерди тургузам. Ошондо кемсинтелесиң, жерден сүйлөйсүң. Топурактын астынан үнүң ачык угулбайт. Үнүң күкүлдөп, сүйлөгөн кишинин үнүнө окшоп калат. Топурактын астынан үнүң шыбырап чыгат. Көп душманың майда топурактай болот. Катаал аскерлериң туш-тушка учкан топондой болот. Бул күтүлбөгөн жерден бир көз ирмемде болот. Себайот теңир сени чагылган менен, жер титирөө менен, катуу үн менен, бороон менен, куюн менен, баарын жалмаган оттун жалыны менен жазалайт. Ариэлге каршы согушкан көп элдер, ага каршы чыккандар, ага каршы тургузулган чептер, аны кысымга алгандар түштөй, түн ичинде көргөн көрүнүштөй болот. Ачка киши түшүндө тамак жегендей болот. Бирок ойгонсо ачка, суусаган киши түшүндө суу ичкендей болот. Бирок ойгонсо кыйналып жатат, суусап жатат. Сивон тоосуна каршы согушкан сансыз эл так ошондой болот. Таң калгыла, айран таң калгыла. Алар башкаларды сокур кылып, өздөрү да сокур болуп калышты. Алар мас, бирок шараптан эмес. Теңселип жатышат, бирок күчтүү ичимдиктен эмес. Анткени Теңир силерге уктатуучу рухту жиберип, көзүңөрдү жумдурду. Ал эми пайгамбарларыңардын, жол башчыларыңардын жана көрөгөчтөрүңөрдүн көзүн жапты. Бардык пайгамбарчылыктар силер үчүн мөөр басылган китептеги сөздөрдөй. Ал китепти окуганды билген кишиге берип, муну оку дешет. Ал окуй албайм, анткени ага мөөр басылган деп жооп берет. Анан ал китепти окуганды билбеген кишиге берип, муну оку дешет. Ал мен окуганды билбейм деп жооп берет. Ошондо Теңир мындай деди: бул эл мага оозу менен жакындайт, мени тили менен урматтайт, бирок жүрөгү менден алыс. Үйрөнүп алган адамдык эрежелерин алар менден коркууду эсептешет. Ошондуктан мен бул элди кайрадан укмуштуу бир керемет менен таң калтырам. Ошондо анын даанышмандарынын даанышмандыгы жоголот. Акылмандары акылынан ажырайт. Теңирден өз оюн жашырыш үчүн тереңдикке бекингиси келгендерге кайгы. Алар өз иштерин караңгылыкта кылып, бизди ким көрмөгүле, бизди ким билмегиле дешет. Кандай акылсыздык. Карапачыны чопо деп эсептөөгө болобу? Буюм өзүн жасаган адам жөнүндө мени ал жасаган эмес деп айтабы? Чыгарма өзүнүн сүрөтчөсү жөнүндө ал түшүнбөйт деп айтабы? Бир аздан кийин, абдан аз убакыттан кийин Лебанон бакка айланат. Ал эми бак токой деп эсептелет. Ошол күнү дүлөйлөр китептин сөздөрүн угушат. Караңгылык менен туманда сокурлардын көздөрү көрөт. Азап чеккендер Теңир тууралуу абдан кубанышат. Жакыр адамдар Ысрайылдын ыйыгы тууралуу сүйүнүшөт. Анткени мындан ары тарынтуучу болбойт. Акыратчы жоголот. Ошондой эле жалганды жактоочулардын баардыгы кырылышат. Алар адамды сөздөрүнөн кармап, дарбазанын алдында адилеттикти талап кылгандарга тор жайышат. Адилеттүүнү четке кагышат. Ошондуктан Ыбрайымды күнөөдөн куткарып алган Теңир Жакып тууралуу мындай дейт. Ошондо Жакып уятка калбайт. Ошондон кийин анын жүзү кубарбайт. Анткени ал өзүнүн жеринде менин колдорум жараткан балдарын көргөндө, менин ысымымды ыйык тутушат. Жакыптын ыйыгын ыйык тутушат. Ысрайыл Кудайынын алдында коркуп турушат. Ошондо руху менен адашкандар акылмандыкты таанып билишет. Башы ийбегендер башы ийгенди үйрөнүшөт.